بسم الله الرحمن الرحيم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. Силердин абалыңар кандай болот? Качанда силер жакшылыкка чакырбай койсоңор, жамандыктан кайтарбай койсоңор, акыбалыңар кандай болуп калат дейт. Бул келечекти айтууда. Десе сахабалар аябай таң калды. Афа каину залика я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, ушундай да күн келип калабы? Жакшылыкка чакырбай турган, жамандыктан токтотпой турган да күн келип калабы? Ыпластык боло берсин, зулумдук боло берсин, уятсыздык боло берсин, адилетсиздик боло берсин, анан эч ким аны токтотпойт, туура жолду аларга көрсөтпөйт, ушундай да жашоо болуп калабы? Сиз сахабалар, урматтуу туугандар, алар мурдакы жахилият заманада жашап, алар мурдакы мындайча айтканда, бүгүнкү күндө мисалы мурда арак ичип жүрдү эле, каракчылык менен жашап жүрдү эле, күндө аялынын көзүн көгөртөт эле, башка эле. Анан кийин ал жакшылыкка чакырылгандык себептен, бирөө барып бираз биздин тил менен айтканда дават кылып койгондук себептен жашоосу кандай өзгөрдү. Ошо жаңы арактан чыгып келген адамга айтсаңыз, азыр дават жабылат, дават болбойт, токтойт десеңиз, таң каларлык суроо чыгат да туурабы? Ушундай да болуп калабы депчи, токтоп калса эмне болот деген суроо пайда болот да. Сахабалардан да ушундай суроо чыкты да. Ушундай да күн келип калабы, Аллахтын элчиси жакшылыкка чакырылбай турган, жамандыктан токтотулбай турган күн келип калабы. Десе пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ва ашадду минху саякун." Bundan дагы оорураак күн келет деди. Bundan да оорураак күн жакында болот деди. Келечекти айтып атпайбы? Туурабы? Болот деди. Сахабалар айтышты: "Bundan дагы оорураак күн эмне?" десе пайгамбарыбыз айтты: "Кайфа бикум ида та'муруна бил мункар ва танхауна анил ма'руф." Кандай силердин акыбалыңар кандай болот ошол күнү? Качанда силер жамандыкка чакырып, жакшылыктан бири-бириңерди токтотуп калсаңар. Жамандыкка чакырыктар болуп калса. Паракорлук, уятсыздык, ырчылардын, башка нерселердин, саясатчылардын, кыскасы бузуку, жаман нерселерге ачык чакырык да. Бирок жакшылыкка чакырык жок, жамандыктан кайра токтотуу бар. Жакшылыктан кайра токтотуу бар. Ушундай башыңарга күн келип калса кандай болот деп. Десе сахабалар айтты: "Ава каину залика я Расулаллах." Ушундай күн дагы биздин башыбызга келип калабы? Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ва ашадду минху саякун." Мындан дагы оорураак күн келет. Кайфа бикум ида асбахал ма'руфу мункаран вал мункару ма'руфан. Силер кандай акыбалыңар кандай болот? Качанда жакшылык бирот эле жамандык болуп калса, жамандык бирот эле жакшылыкка айланып калса, элдин зейни ошого куралып калса кандай дейсиңер? Уятсыздыкты туура жашоо деп көрүп калса, зулумдукту туура жашоо деп көрүп калса, бузукулукту жакшы жашоо, туура, чынчыл, таза жашоону туура эмес деп көрүп калган күн келип калса эмне деп ойсуңар силер дейт. Яны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул мисал катары айтканыбыз, пайгамбар ислам келечекти айтып атат да. Бул алимул гайб, тагдырды билет деген сөз эмес. Бул Аллах Таала тараптан вахий, кабар берилген, ошол айткан кабарды айткан да. Бирок ушундай болуп аткандарды көрүп туруп анан пайгамбарыбыз айткан эмес. Болуп атканды көзүнө көрүнүп, анан кийин сүйлөгөн эмес. Балким кайсыл шарият тараптан эмне билдирилсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону гана айткан да.